Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Айдана. Жакынкы учурда мектепке кабыл алуу процесси башталды. Андыктан биз силерге бүгүн кыргыз тилдүү мектептер жөнүндө айтып бермекчибиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бул чыгарылышта эч кандай коммерция же болбосо реклама жок. Биз жөн гана ата-энелерге пайдалуу маалымат бергибиз келди. Мектептер тууралуу айтып бергенге чейин 2024 бул жылы 2017 жана 2018 жылы төрөлгөн балдар окууга бармакчы. 2017 жылы 154 миңге жакын бала төрөлсө, 2018 жылы 172.663 миң бала төрөлгөн экен. Анда эмесе мектептерге өтөлү. Алгачкы мектепке токтой кетсек, бул Креатив Талим мектеби. Бул жактан 0 класстан 11 класска чейин кабыл алышат. Ал эми окуу акысына келсек, окуу акысы 16.500 сом. Аны ай сайын төлөсөңүз болот, же болбосо 2-3 айдыкын бир чогултуп төлөсөңүздөр болот. Окуу акысы 8-тен 5-ке чейин, ал эми үйгө жеткирүү кызматы болсо бар, бирок бул мектепте ал кызматка өзүнчө акы алынат экен. Ал эми кошумча тилдерине келсек, англис жана кээ бир класстарда немис тилдери окутулат экен. Иримдер болсо бардык эле мектептерде иримдердин түрлөрү аябай көп. Биз болсо баарына токтолбой эле бир нечесин санап кетели. Креатив Талим мектебинде комуз, би, менталдык арифметика, шахмат, спорт түрлөрүнөн болсо дзюдо, таэквондо сыяктуу иримдери бар экен. Кийинки мектепке токтой кетсек, бул Сейтек мектеби. Бул жакта 0 класстан 60 класска чейин кабыл алышат экен. Бир жылдык окуу баасы $4200. Муну сиз бөлүп төлөсөңүздөр дагы болот. 50%-ын баштапкы төлөм кылып, калганын март-апрель айларына чейин бөлүп төлөөгө санап беришет экен. Окуу убактысы болсо 8:30-тан кечки саат 4-кө чейин экен. Кошумча тилдери 1 класстан баштап англис тили, ал эми 3 класстан баштап түрк тили бериле баштайт экен. Үйгө жеткирүү кызматы дагы бар экен, бирок ага өзүнчө акы алынат экен. Ал жөнүндө толук маалыматты мектептин өзүнөн дагы алсаңыздар болот. Ал эми көп эле ата-энени кызыктырган суроо бул мектепте ойночу же болбосо эс алуучу жай барбы деген суроо. Ооба, бул мектепте бар экен. Иримдерине токтой кетсек, шахмат, робототехника, футбол жана дагы башка иримдери да бар экен. Эгер сиздердин досторуңуздардын, туугандарыңыздардын, жакындарыңыздардын балдары бул жылы мектепке барчу болсо, анда ушул видео менен бөлүшүп койсоңуздар, биздин командабызга чоң дем күч берген болосуздар. Азыркы айтуучу мектеп Билим Бишкек KG мектеби. Бул мектепте 1 класстан 11 класска чейин кабыл алышат экен. Бир жылдык окуу баасы 190 миң сом. Аны ай сайын 19 миң сомдон бөлүп төлөсөңүздөр болот экен. Жана дагы эгер толук сумманы төлөсөңүздөр 190 миңде 10% скидка берилет экен. 6 айын бир төлөсөңүздөр 5% скидка берилет экен. Жана дагы 3 айын бир төлөсөңүздөр 3% скидка берилет экен. Анын ичинде 3 маал тамагы жана дагы үйгө жеткирүү кызматы дагы келет экен. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, буга чейинки айткан Креатив Талим жана дагы Сейтек мектептеринде дагы окуу баасына 3 маал тамак ашы дагы кирет. Билим Бишкек KG мектебине кайрыла кетсек, окуу убактысы эртеменки саат 8-тен кечки саат 5-ке чейин, кошумча тилдерден англис тили. Балдар ойночу аянтчасы дагы бар экен. Иримдеринен болсо көркөм өнөр, шахмат, футбол жана дагы куурчак театры да бар экен. Музарада ким жашайт? Мен чычкан. Мен токтогөз бакам. Кийинки мектеп бул Учур мектеби. 1 класстан 5 класска чейин кабыл алышат экен. Баасы болсо айына 45 миң сом, анын ичине 3 маал тамак ашы жана дагы үйгө жеткирүү кызматы дагы кирет экен. Окуу акысын 50%-ын башында бир төлөп, калган пайызын болсо ай сайын бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк бар экен. Окуу убактысы эртеменки 8-тен кечки саат 5-ке чейин экен. Кошумча тилдерден англис тили жана дагы 1 класстан баштап Cambridge системасы бар экен. Кошумча дагы бизнес сабактарында беришет экен. Балдар ойночу аянтчасы да мектеп алдында бар экен. Иримдери болсо таэквондо, айкидо, арт, чопо, гиз жана ушул сыяктуу иримдери дагы бар экен. Бул чыгарылышта биз 4 гана мектепти айтып бердик. Эгерде сиздердин балдарыңыздар дагы ушундай кыргыз тилдүү мектептерге барса, же болбосо сиздер билсеңиздер, ошол тууралуу комментарийге жазып койсоңуздар, башка ата-энелерге дагы чоң жардам берген болосуздар. Ал эми биз бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.